Operatsiyadan keyin do'konga ochilgan. O'shalar qarag'an yo'qlar. Biz içeriye qiyalaqidan yo'qsizlar. Bana sizlar qaytdan жүріп отырсызlar. Президенттің окружениясы Мелисті түзден түз түрмеге қаматқандары шулар да. Мелис Таспековты қуғынтықтап, түрмеге салып, егер бұйрық беріп жатқан болса, анда өлкө башчыбыз жаңылышат. Судебная реформа. Нету никаких судебных реформ. Садыр что говорил? Он же говорил, что судебные реформы будут. Где судебные реформы? Все так же продолжается. Все те же заказы. Куда можно уже секрет? Закон бар ма мага? Законду айтып берейин. Вы судья. Мен еш жака кетпейм, жашаған жерім бар, балдарым бар. Мен бір бандит емесім де өз ачығын айтып сұранып атат. Бұл, значит, президенттің жеке қызықшылығында түйіліп атат да бардығына. Сіз заказ отворотас. Сізге обосновать етпеймін. Bir adamın sözünü soktap atasın. Bir adamın sözünü. Жугат болсын. Мен мында беспределге чыдабай калдым. 30 жыл заманда беспредел болгон местап кой бериш керек болду. Булар кой бербейди. Эмненин себебинен кой бербейди? Биринчи сот айтпады беле. Эгерде май 20-май болсо, мен сени кой берем. Мына 20-май эмес, 23-май болуп атат. Булар кой бербейди. Ошондуктан мен бул сотторго ишенбейм булар. Булар түздөн-түз заказ аткарып атат. Тынч отурбай мен кетип калат. Мне такие суды не нужны. Отвод такому судье. Болбойт мындай бул сот болбойт. Бул түздөн-түз заказ аткарып атат. Андай сотчу деген дедиңиз? Садырбеков Улан. Түздөн-түз заказ аткарып атат. Бүгүн бул мени үй камагына чыгаш керек болду. Биринчи мага эмнеге Закон бар ма мага? Законду айтып берейин. Вы судья, вы незаконно сейчас поступили. Это не потом, это я сейчас вам говорю. И он тоже незаконно сделал. А какой степени? Вот говорят, судебная реформа. Нету никаких судебных реформ. Садыр что говорил? Он же говорил, что судебные реформы будут. Где судебные реформы? Все так же продолжается. Все те же заказы. Куда можно уже секрет? А что когда-то почему вы его не удовлетворяете? Вы же сейчас должны же меня отпустить. Тем более я после операции. Следующее ходатайство вы будете заявлять? Я вообще отказываюсь от таких судов. Я не признаю эти суды. Это вообще полный беспредел, да? Это полный беспредел. Мыйзамсыз. Полный беспредел идет. Денсаулығына қарап тұрып та статья. Жүрегінен операция болған. Көкірек атқан ондай, көкірегі. Мына Марат сізді деген түсінген жоқ. Сіздер түсінген жоқ. Жүрегіге тұрып алып. Вы доводите человека до смерти. Вы это не можете. Операциядан кейін көкірек ашылған. Бұл жерде материалдар бар да. Ошолар қараған жоқсыздар. Біз içeriye qiyalaqidan жоқсыздар. Бара sizlar qaytdan жүріп отырсыздар. Мен айтамын да. Залды бошатып қалады. Давайте залды бошатып. Судебный реформа. Бошатып қойыңыз. Деломен танышпадыңыз вообще. Деломен танышпадыңыз. Ештеңе деломен танышпадыңыз. Ештеңе мында ходатайствоның жоқ, андай жоқ. Мына бир жылда 20-майда чыгар. 20-майда сен чыгарып береді. Мына бүгін 23-май болып атпайды. Эмнеге Таспековқа қарата мыйзам иштебейді? Себеби түздөн-түз заказ аткарып атат. Ешқандай заказ. Сіз заказ аткарып атасыз. Мен сізге обосновать етпеймін. Заказ жоқ. Мен вообще күнесіп отырамын. Bir adamın sözünü соқтап атасың. Bir adamın sözünü. Жугат болсын. Вы даже с делом не ознакомились, уважаемый судья. Дело Беспредел, да, беспредел. Начальник дороги. Жүрегің бірдеңе болса, жүрегің жоқ емес.
Состояниега башка судьяга беребиз. Башка судьяны көрөбүз. Ал заказ аткарабы же аткарбайбы? Жоқ, анда давайте азыр атлов дейсіз. Жоқ, анда азыр атлоштарды болған мен МП'ге келіп ойланып қалған дағы келген. Застойчик, сабылып тұрасың, азыр ойланып жатсың. Сіз можете. Заказ аткарбайсыздар. Сіз мені қазір мыйзам бойынша үйғаманы қойғаш керексіз. Мен уже 1 жылдан ашты отырғаныма. 1,5 жыл болды. Емнеге мыйзам іштемей жатыр? Отвод емтіде заявлять етеді. Азырчы. Азыр мен мындай беспределмен тағы мақұл емесмін. Жоқ, анда улантыш керек бізде. Улантсаңар менің жоқ улантып береді. Мен мындай беспредел сотқа қатыштым. Мен қазір просто не хочу тут я находиться. Потому что я вижу беспредел со стороны прокуратуры, беспредел со стороны судей вижу. Все тогда, тебе башка жыладан. Шығармайсың мен, той, не айтпа залым. Социал бошап беріңіз. Социал бошап беріңіз. Мейсас Бекович. Жоғын алып келбедіңіз. Біз барды алып келбедіңіз. Сот отырымы бүтті. Сот отырымы бүтті. Адвокат айтып бол, адвокат маған айтып қойған. Мен мұндай беспределге шыдамай қалдым. Ошон үчүн кайра обжалуй этилип атат да, город 300 киши хотя бы Кудайдан корккондор ушулар карап берет. Вообще мындай 30 жылда мындай беспредел болгон эмес да. Менен Атамбаевдин чоңдо менин алдым ушундай беспредел деп. Бошоп кетиш керек. Беспредел болуп атат. Тартатпайбы булар деген. Мейсас Бекович. Өзүңүзгө коюлуп аткан айыптар боюнча бир-эки айтып кетсеңиз. Мыйзам боюнча бүгүн коюш керек болчу да. Себеби жанагы мени соттогон өкүм күчүнө кире элек. Күчүнө кире элек. Ошон үчүн биз аны алгабыз. Алар жөндөр эле мондай бир тараптуу карап эле ушунтпай. Мыйзам иштебей атат. Андай болбойт. Мына карасаңар милиционерлер тартқан болса да президент каалаганча сот процесстерди тартылады. Открытый болуш керек, бүт бары. Жүрүңөр чыгарып кетерчи. Давай. Ача, давай жеп койгон. Üçüncü Baysal, 9:30. Башынан аягына чейин городто катышканбыз да. Сол Мейсас Бековичке коюлуп аткан айыптар боюнча сиз жакын досу болот экенсиз, э? Ооба. Неге эле ушу болуп аткан сот процесстер боюнча, отурумдар боюнча айтып өтсөңүз, кандай калыс адилет болуп атабы? Туура эмес болуп атат. Бүт баары туура эмес, чечимдер туура эмес. Марат Сыдыков деген Первомайский соттун судьясы ошол приговор бергенде бул туура эмес чыгарган чечимди. Абсолютно туура эмес. Ал деген бир тараптуу чечкен. Сот деген эки тараптуу болуш керек. Жабырлануучу дагы ким күнөөлүү, ким күнөөлүү эмес ошону деген бирдей алып кетиш керек да. А булар деген ошол жабырланууларды жанагы заказда булар ишти токуп туруп ошону деген до конца ошол бир тараптуу эле ошол жакта жабырлануучу деп туруп эле ошол жакта карап туруп алышкан да. Мындай эки тараптуу караган жок. Марат Султанов беле Марат Сыдыковдун чечими туура эмес. Ошол чечим менен эле азыр городко обжаловать эткенбиз. Город кайра эле ошол чечимди чыгарып туруп бүгүн апелляция үй камагына чыгарыңыз, анан дальнейший суракка чакырыңыздар. Мен эч жака кетпейм, жашаган жерим бар, балдарым бар. Мен бир бандит эмесмин деп өз ачыгын айтып суранып атат соттордон. Бул жерден биз эси действительно бул күнөөлүү болгон болсо биз даже обжаловать этпейт болчубуз. Бул жок жерден күнөөлөп камап атышат да, жок жерден. Мына азыркы городской соттун алып чыккан решениясы, что үй камагына чыгарбайбыз, ошол мурдагы токтом ошол бойдой калсын деп атышат да. Булардыкы туура эмес. Бул деген 3 сот отуруп бир чечимге Соттон дагы буга чейин арыз айтып атасыз, баягы бир адамдын
заказын аткарып атасыңар депчи, анан кайсы адамдын болушу мүмкүн ал? Бул жерде көп адамдын болушу мүмкүн. Биз еще билекпиз, бирок бул акыйкат келет да. Мен бирден бир түздөн түз айта турган биринчи бул жерде биздин списогибиз бар, даже канча киши экенин. Башынан аягына эле көп кызыктары болуп атат мелиске бут тоскондор, потому что шайлооду эртең бүрсүгүн шайлоо болот, эртең шайлоо болот деген күнү атайын заказ менен карматышкан. Эси шайлоо бүткөндөн кийин кармай да албайт болчу. Ага бул азыркы президентке барып жамандап атабы, билбейм, айтор ушул президенттин окружениясы мелисти түздөн түз түрмөгө каматкандар ушулар да. Ошондо президенттин айланасындагы кайсы бир адамдар баягы 30-35 жылдан бери жүргөн коррупционерлер. Мен ушундай айтайын. Неге дегенде мелис чынчыл бала, бул бетке айтат. Ушул көп жылдан бери ушул как почти доктор болуп калды, мына 20 жылдан ашык. Ушул ар бир партияларда жүрүп, чоңдор менен жүрүп, көрүп, кимдер урдаган бүт баарын билет да. Гос казынаны, кредиттерди кайка кеткен, бизге келген кредиттерди урдап кеткендердин бүт баарын билет, ошон үчүн мелистен коркушат көп. Мелис Аспекович өзү дагы баягы Садыр Жапаров менен жакын саналаштардан эле, ушу бир партиядан болуп чогуу жүрүштү эле да. Анан эмне себептен мындай болду деп ойлойсуз? Себеби бизде канча ажоо болду, ажоолор болду да. Ошол ажоонун окружениясы чын айтканда жанакы былыгы чыккан адамдар да. Кыргызстанга патриот эмес, булар только казынаны урдаган. Кыргызстанга келген гранттарды урдаган, элге жеткизбей. Мындай берекеси жок адамдар да, кыскасы берекеси жок. Кыргызстанга бир пайдасы жок адамдар жүрөт да. Анан азыр бул жерде мына 2000 азыркы решенияны чыгарган сот дагы Юхамана чыгарбайм деген сот. Бул дагы 2015-тен бери иштейт сот болуп. Мындай биздин билишибиз боюнча. Булар деле баягы заказды аткарып жүргөн соттор да. Анан ошол Мелис Аспековдун бирок бир пара алуу боюнча деп кармалып атпайбы негизиненчи? То есть акча алган деген эменен анан ал дагы ошол бир уюштурулган кутум подстава болушу мүмкүнбү же? Конечно, түздөн түз. Сиздер бул нерсени көрдүңөр беле өзүңөр? Ушул телевидениядан көрдүңөр беле? Ал телевиденияга ар ким мына карап турсаңыз, любой кишини кармаганда взятка болсо, анда взятка деген ар бир акчада жазуу болуш керек. Ошону деген бирден тизип чыгып ксерокопиясына салыштырыш керек. Ошону факт келдириш керек. Булар баягы кармаган күнү $5500 ал деген өзүнүн чөнтөгүндө жүргөн ошол шайлоого деген акча. Шайлоого деген акчаны булар кайра ГКМ алып баргандан кийин мелиси акчасын да берип атат. Ноутбуктарын бүт баарын берип атат. Кайра кайтарып атат. Эси факт болсо анда алып калмак да. Кайра возврат кылып атат. Түшүнүп атасыңарбы? Бул ишти биринчи башында булар токуп ушинтип жасашкан да. Ошол мисалы үчүн бир ушул Мелис Аспековдун камалуусу дагы бир кайсы бир тар чөйрөдө ошол саясий бир тирештен улам, таш талаштан улам деген сөздөр айтылып келет да. Балким ошонун курмандыгы болуп калган жокпу? Ошонуку деле болушу мүмкүн. Ошо айтып атпаймынбы, өмүр бою эле ушул баягы коррупционерлер менен күрөшүү. Ушул канча президент болду? Ушул Акаевка гана каршы чыкпады болуш керек, калган баарына каршы чыккан да Мелис. Калган баарына каршы чыккан. Азыркы президент деле ойлойт болсо керек, ушу каршы чыгатпы деп деген ойдо. Анан өлкө башы Садыр Жапаров да өзү келип аткан ушул сот системасын толук өзгөртүүлөрүн, баягы мурдагыдай эмес, көзү карандысыз сот системасын калыптандырарын айтып чыкты эле. Анан сиздер эми ошо 1,5 жылдан бери соттук процесстерге катышып келатасыздар, бир кандайдыр бир өзгөрүүлөр, жылыштар болуп атабы? Өзгөрүүлөр жок. Өзгөрүүлөр жок. Мына кече прокуратураны 100% ротация кылып алмаштырдык дейт. Өткөндө мына переговор чыгарды, Первомайский соттон переговор чыгардын алдында мен дагы ошол соц тармактардан чыккам. Эмнеге соттор азырга чейин ротация болбойт отурат? Сотторду, именно сотторду ротация кылып иштетиш керек. Потому что бир жерде отуруп туруп көнүп алат алар. Көзүн май басат, уже адамдарды признавать этпей баштайт. Ошон үчүн буларды ротация кылып, эрте бат-бат ротация кылып турса, буларды деген ротация кылганда ошол тоолуу өрөөндөргө, райондорго ошол жака жөнөтүш керек. Баягы көзүн баскан шаарда жүргөн сотторду ошол жака жибериш керек. Мына азыркы Сыдыковтай, Марат Сыдыковтай, азыркы Сабырбековтай соттордун баарын ротация менен айларга жөнөтүш керек. Ошондо булар түшүнөт. Ошондо алдына келген деланы изучать этет. Булар деланы изучать этпей туруп, прямой өздөрү приговор эме кылып чыгарып атат да, мындай көрөлөк еще. Канча күндөн бери уже обжаловать эткенбиз? Канча? Почти 1 айдан бери дело ушул городскойдо жатат. Караган жок. Буларга мындай болуп калганда, баягы
мындай сөздүн эмеси төркүнү сотторго азыр сот системасына мындай канчалык деңгээлде ишеничиңиздер? Ишенич жок. Ишенич жок. Өзүң көрүп атасыңар. Такыр ишенич жок. Булар алдына келген делону изучать этпей тургандан кийин решение чыгарып аткан бул уже Сиздин ат жөнүңүз? надандык да. Атым Жайчыбек Улукбек Пазылович. Макул рахмат байке. Сен бери өзүң тааныштырсаң сизди баягы эменин актуалдуулугу катары. Ассаламу алейкум. Кыргыз элим. Мен бүгүн жумурай журтка Кыргызстан боюнча жумурай журтка кыргыз элине кайрылгым келди. Эмне үчүн дегенде бардыгыбызга белгилүү болгондой биздин өлкө башчыбыз Садыр Жапаровдун мыйзамсыз камалып бийликтеги мурдагы бийликтеги адамдардын туура эмес саясат алып баргандыгынан саясаттын курмандыгы болуп канча жыл түрмөдө отурганын бардыгыбыз билебиз. Ошол эле активисттердин дейбизби, эл башында кыргыздын келечегине чын жүрөгүнөн күйүп, патриоттук сезим менен кыргызча айтканда мындай эң алдыңкы Кыргызстандын куруучуларынын бири катары мен Мелис Саспеков деп билем да. Анткени канча жылдан бери чогуу жүрдүк. Садыр Жапаровду жана Садыр Жапаровдун тарапташтарын куугунтукка алып канча деген сот отурумдарда темир тордун артында алып отурганда ушул Мелис Саспеков активист, патриот жигитибиз башында болуп, жаштарды өзү менен туура жолу менен жетектеп, чындыкты бетке сүйлөп, колдоп жүргөнүн бардыгыбыз билебиз. Ошондуктан эми келип, мына өлкө башчысын жасап атат деп көп жигиттер айтып жүрөт, бирок эми мындай караганда өлкө башчыны мен жамандап пакта коюп атат дегенден алыс болгула. Бир аз саясатты алып барып атат. Бирок мен акыркы мезгилде Садыр Жапаровдун алып барып аткан саясатына каршы болуп атат деп бурмалабагыла, бирок Мелис Саспековду эгерде куугунтуктап саясий туткун кыла турган болсо, жеке бул президенттин өзүнүн каалоосу болгондой туюлуп атат да магачы. Анткени жеке эгерде каршылашы болсо, жеке өзүнө кылган өч алуусу болсо, анда өзүнчө айтыш керек. Ал эми Мелис Саспековду куугунтуктап түрмөгө салып, эгер буйрук берип аткан болсо, анда өлкө башчыбыз жаңылышат. Бул жерде Кыргызстандын келечеги деп, Кыргызстандын инсандары ушуну башын коюп, келечекке бир жардамы тийсин деп алып чыгып президент кылып алдык. Ошонун туу чокусунда жигиттердин алдында ушу Мелис Саспеков жүргөн. Мелис Саспековдун өлкө үчүн, Кыргызстан үчүн жаш болсо да упол тоодой жасап койгон эмгеги бар. Аны биз эч уялбай айта алабыз. Сөзү даралды. Садыр Жапаров өзү куугунтук аткандай сезилет деп атпайсызбы? Анан эмне себептен болушу мүмкүн? Экөө жакын саналаштардан болуп жүрчү эле. Эми мындай да жигиттер, мен чоң саясатчы эмесмин. Бирок мындай сот отурумдары жылып, эч кандай күнөөсүз. Эгерде күнөөсү болгон болсо, мыйзам чегинде элге ачык айтпайбы? Туурабы? Күнөөсү болгон болсо, ачык мына статья менен, мына берене менен момундай кылмыш кылды деп туруп ачык айтса, анда биз күнөөсү бар экен деп калабыз. Эгерде күнөөсү мутный болуп, орусча айтканда караңгы болуп айтылып аткандан кийин, бул значит президенттин жеке кызыкчылыгында туюлуп атат да бардыгына. Эгерде президенттин жеке кызыкчылыгы үчүн соттолуп жаткан болсо, анда жаңылышат өлкө башчы. Бул жерде акылын жакшы калчап, азыркы бийликте отургандар, судьялар бардыгыңар калыстык болуп, келечек үчүн Кыргызстандын келечегине бир адамдын мамилесин эч качан бузбаш керек. Бизге 6 миллион элдин ар биринин мамилеси келечекти курганга аба суудай керек. Ошол эле учурда президент Садыр Жапаров эч кимге куугунтук болбой тургандыгын, соттордун баягы сот адилеттүүлүгүн камсыздап бере тургандыгына кепилдик берип атпайбы? Ооба, кепилдик берген, бирок айткан сөзү менен жасаган иши айкалыш керек да. Чындык үчүн айткан сөзү жигиттин жасаган иши менен айкалышып туруш керек. Себеби өлкө башчы деген мамлекеттин башында турган адам буга көзөмөл кылыш керек. Мамлекеттин башында турган адам ар бир оозуна чыккан сөздү жасаган иши менен тастыктап туруш керек. 10 жылдан кийин да ошол иш айкалыш керек жасаган иши менен. Ошол айтып атпайсызбы өз сөзүңүздө, мурда Садыр Жапаров сотторуна дагы катышып чогуу жүрчүбүз. Азыр Мелис Саспековдукуна дагы жүрөсүзбү? Экөөнүн тең жакын санаштарынан экенсиз, менин баамдашым чанан. Экөө жакын адам болуп жүрсө, бир ортосуна карамышы каралап, аны сиз айтып аткан
сөз эгерде чын болуп турган болсо экөөнүн ортосунун эмне себептен карамыш аралашы мүмкүн? Жок, мен бул жерге бул сөзгө кошулуп кетпейм меним. Экөөнүн ортосуна карамышык аралады деп туруп, ушак таратып, мындай куугунтуктабаш керек. Мен мындай түшүнөм, саясаттын көп кырдуу жолдору болот экен. Биз эми саясатта мурда саясатчы болбогон үчүн көп түшүнө бербедик, бирок саясатка өзүбүз аралашып жүргөн катары эми түшүнүп атабыз. Анча-мынча мүмкүн жанагы акчага байланыштырып атышат, коррупцияга байланыштырып атышат. Эгерге коррупцияга байланышкан болсо, ачык көрсөтүш керек да. Ачык далилдеп туруп, анан камаса анда акыйкат иштеп атат деп айтабыз. Аспековго тагылып аткан айыптар жөн эле Албетте, Аспековго тагылган айыптардын бардыгы кара болуп атпайбы? Мында күмөн жаратып атат. Себеби эч кандай беренелери тастыкталган жок. Жанагы акча менен кармалды, андай менен кармалды дейт, ачык прозрачный болгон жок. Ошондуктан муну ачыкташ керек. Анан ошол сиздер мурдатан президенттин жанында жүргөн болсоңуздар, Аспеков камалгандан бери өзүнө жолугуп, бир сүйлөшүп, Аспековго жок, президенттин өзүнө жолукканга бир мүмкүнчүлүктөр болдубу жакын Эми президентке ажообузга жолукканга мүмкүнчүлүктөр болгон жок. Менин жеке турмушума байланыштуу мен Кыргызстанга мына 2 ай 3 ай болуп калды келгениме. Бирок эгерде азыр возможность болуп калса, азыр биз аракет жасап атабыз ажоого киргенге жазылып. Эгерге ажоо менен тикелей бетме-бет жүздөшө турган болсок, ушул суроону мен да өзүм кызыктарым бергенге. Урматтуу, азыр деле эфирден мен аралашпайм деп атпайбы бирок. Азыр эфирден байланышып кетким келет, түз кайрылып. Урматтуу президент мырза, сизди көп жылдан бери Мелис Аспеков ушул жигитибиз, инсаныбыз, сизди түрмөдө жатканда чындыктын чыркырап жаткан символу катары сизди тутуп жүрчү эле. Эми бул ушу Мелис Аспековдун сотуна келгенде мен аралашпайм деп четке турганыңыз бул жарабайт. Бул жигитчиликке жатпайт. Мен сизге кайрылып кетем. Ушуну көзөмөлүңүзгө алыңыз дагы. Мыйзамдын чегинде эгерде күнөөсү болгон болсо тастыктап көрсөтүңүз, күнөөсү болбосо кыргыз элинин келечеги үчүн ар бир инсандын артына туруп бергенге сиз милдеттүүсүз. Себеби мамлекет башчы бул мамлекет конституциянын гаранты болуп эсептелет. Туурабы? Чындык тарапта болуш керек ар дайым. Менин аты жөнүм Мусен Калмаматов, Мекенчил партиясынын убактылуу төрагасы болгонмун. Садыр Жапаров президенттикке шайлоо аттанган мезгилде Садыр Жапаров мени ошол Мекенчил партиясына өзү бекитип берген. Аспековдун жердеши, партиялашы, Аспековдун мындай айтканда тарапташы болуп кетем. Чындыктын тарапташы болуп кетем. Ушундай деп билгиле.